Бул жерде Гарри Поттердин сандыгы бар экен, сандыкчасы. Ичин карасаңар, кандай сонун китептер. Каракол шаарынын тургундары, биз азыр Каракол шаардык балдар жана жаштар китепканасындабыз. Бул китепкана Токтогул жана Кравцова көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Анда эмесе ичине кирип көрөлү. Китепкананын иш убактысы 9-дан 5-ке чейин иштейт экен, тыныгуусуз. Ишемби, жекшемби 2 күн дем алуу экен. Тыныгуусуз. Азыр ичине кирип көрөлү. Сонустар. Бияк экинчи этаж американский болот. Ошо библиотека боюнчачы, мисалы көбүнүн маалымат жок да. Библиотеканын ичинде экинчи этажында английский уголок бар экен. Бул уголок областной библиотекада болчу, драм театрда. Драмды бузгандан кийин бияка көчүрүп бериптир. Бул полкаларды карасаңар, кандай сонун китептер. Оксфорд, практик, English дейт, жомок китептер, практика жүзүндө окуй турган китептер, майда балдарга, бул жерде карасаңар, майда балдарга китептер бар экен, кызыктуу сүрөттөр менен. Бул жерде уровеньдер менен, 1-чи уровень, 2-чи уровень. Бул жерде Гарри Поттердин сандыгы бар экен, сандыкчасы. Ичин карасаңар, кандай сонун китептер. Эң кызыктуусу ар бир китептин бул жерде силер көрүп аткандай 5, 6, 3, 2, 1 деп жазат да. То есть 1 начинающий, 2 средний уже продолжающий, анан бул уже уровеньге жараша, билимге жараша уже нумерация менен алып окусаңар болот экен да. Бул жерде да 1, 2, 3, 4, 5, 6 новичоктор 1ден баштайт, анан мынтип улантып кетет да. Кичинекей балдарга карасаңар кандай сонун китептер. Биякта сүрөттөр менен абдан кызыктуу да. Келип английский курстарга жазылсаңар болот экен. Же болбосо баягы свидетельство о рождении алып келип, баланы жаздырып, анан бул жерден отуруп окусаңар болот экен. Эси үйгө алып кетем десеңер, үйгө алып кетсеңер болот. Бул жерде ноутбуктар бар экен. Залды көрдүңөрбү? Залды көрөлү. Жакшынакай зал бар экен. Бул жерде ноутбуктарды ачып алып, англисче үйрөнсө болот экен да. Саламатсыздарбы Каракол шаарынын тургундары, бүгүн 28 апрель. Биз бүгүн Каракол шаардык балдар жана жаштар китепканасындабыз. Бүгүн английский уголок ачылып атат. Азыр анда барып күбө бололу. Бүгүн Америка борборунун ачылышы болуп жатат. Ушул ачылыш боюнча азыр Айжамал айымдан кыскача маалымат алалы. Ушул боюнча кыскача маалымат берип койсоңор, кандай өттү, кандай ачылыш болду, анан келечекте бул борбор кандай болуп иштемекчи? Саламатсыздарбы? Бул Караколдогу Америка борбору деп аталат. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги Лесли Вигер келип өзү ачылыш жасады. Каракол Америка борборунда окуган студенттерибиз биздин посол менен англис тилинде сүйлөшө алышты. Элчилик тарабынан дагы өздөрүнүн белектери менен келди, 3D принтерлери менен, 6-7 ноутбуктары менен, планшеттери менен келди. Каракол Американ борборунда кандай иштерди, кандай мероприятияларды өткөрөт десеңиздер, окуучулар үчүн биринчи кичинекей бөбөктөрдөн баштап, окуучулардан баштап чоң адамдарга чейин англис тил курстарын алып барабыз. Эртең мененки курстар бар, анан түштөн кийинки курстар бар. Көбүнчө окуу жылы башталганда эле сентябрда атайын деңгээлдер менен англис тилинин деңгээлдери болот. Ошо деңгээлдерге ылайыктап өзүбүз курстарды өткөрөбүз.
мектептин окуучулары быйыл 5, 6, 7 класстарына эртең менен саат 9:30 10:30 11:30 чейинки аралыкта курстар өтөт. Ал эми чоң класстарга 8 класстан баштап 11 класска чейин түштөн кийин келип окушат 2:30 4:30 чейин. Андан тышкары бизге мугалимдер, англис тилчи мугалимдер да келип турушат. Биякта баймага өзүнүн тажрыйбаларын алмаштырышып, жана ошондой эле бизде Тынчтык корпусунун волонтеру бар. Негизи өзү Касым Тынчтанов университетинде иштейт, бирок бул Америка борборуна келип, жумасында сабактарды өтүп баргандай talking club деп коебуз биз. Англис тилинде сүйлөгөндү өнүктүрүү үчүн коммуникативдүү методдор менен сабактарды өтүп келебиз. Кечки сабактарыбыз ошо Америка борборунда өтчү эле, бирок азыр алар университетте өтүп атат. 3 группабыз бар. English for Young Professionals деп аталат. Андан тышкары бизде скорости чоң, аябай интернет бар, ошон үчүн бияка көптөгөн бир эле англис тилчи мугалимдер эмес, математик мугалимдер, тарых мугалимдер, башка мугалимдер да келип, өздөрү бияктан сабактарына даярданышып. Америка борборунун өзүнүн Инстаграмда, соцсеттерде сайттары бар болуш керек. Ооба. Видео чыгарганда астына ссылкаларын чыктап коелу, каалаган адамдар кирип ичинен маалымат алса болот экен да. Ооба. Биз көбүнчө раз бизге айтып кеттиңиз, өзүбүздүн ар кандай боло турган иш-чараларыбызды жана болуп өткөн иш-чараларыбызды биз өзүбүздүн социалдык баракчабыз бар, Инстаграмда, Фейсбукта AC Каракол деп аталат. Ошол жака жүктөйбүз. Эгер кандайдыр бир маалыматтарды алгыңар келип же ошо биз өтүп аткан иш-чараларга кызыксаңар, ошол жактан жазсаңыздар биз жооп берип турабыз. Анан биякта кичинекей балдар эмес, мындай мисалы энелер, мамалар келип курстарга катышса болобу? Ушундай курстар барбы? Для взрослых деген сияқты. Для взрослых деген курстар бар көбүнчө, бирок алар госслужащийлерге гранттын негизинде атайын жазчыбыз да, мындай үйдө отурган ата энелерге, ошолорго атайын курстарды жасачубуз, бирок азыр программаларыбыз көп болгондуктан анан аларга азыр жасай элекпиз. Негизи аларга жок, андай госслужащийлерге сабактарыбыз бар. Мисалы мындай жанагы бизде мындай ата энелер бар да, жанагы дополнительный сабактарды өтүшөт англис тилдечи. Ну, как педагог да. Ошолорго мисалы болот да, келип, мисалы өзүнүн билимин көтөрүп, англисче. Бияка баардык эле кишилерге келе берсе болот. Биякта деген бүт ресурстарды бекер колдоносуздар. Китептер бизде именно тиги мугалимдерге, если англис тилчи мугалимдер болсо, бул полкабыз бүт эле англис тилчи мугалимдерге арналган полка. Негизи любой эле киши келип, ар бир кардарды биз кабыл алууга даярбыз. Же бир кандайдыр бир документтериңизди таштасаңар, биз үйгө беребиз. Анткени китептерибиз өтө кымбат. Өзү көлөмдүү китептер болсо 1 айга чейин үйгө окуганга беребиз. Жаштарыбыз көбүнчө соткага кирип кетип атпайбы? Анан ушул библиотека ачылды дегенде, ушундай американский уголок ачылды дегенде баарыбыз абдан сүйүнүп атабыз. Анан ушул жаштарыбыз келип, өздөрү убактысын текке кетирбей, ушу тилди окуп, англисче. Китептер бар экен, бөбөктөргө да сонун китептер бар. Абдан сонун китептер. Бул жерде болсо прям отуруп алып, каалашыңарча убакытта окусаңар болот экен. Ошо чакыра кетет элек, жаштар келип. Ооба, биз деген жайында да иштейбиз. Жайында дагы 3 айлык каникулда да балдар келип, биякта өздөрү китептерди алып, өздөрү отуруп окуса да болот. Жайкыга да өзүбүздүн пландарыбыз бар. Дагы бир программаларды ачканга атайын. Ошо келип турсаңыздар болот. Адрестерин таштап кетебиз, кирип маалымат алсаңар болот. Жайында да мисалы 3 ай балдар бош калбасын десеңер, балдарыңарды жиберип окутсаңар болот экен. Сизге чоң рахмат. Келип туруңуздар. Келип туруңуздар.